Саламатсызбы, урматтуу замандашым, анда эмесе сабагыбызды уланталы. Демек, бул сабакта биз сиз менен ошол HTML документибизге сүрөт койгонду жана ошол сүрөттөн шилтеме жасаганды үйрөнөбүз. Демек, мынакей бул жерде көрүп турганыңыздай сүрөт коюучу тег image деп аталат, image деп жазылат. Image source URL бул форматы. Source деген SRS дегенибиз бул source башкача айтканда ошол сүрөт турган булак дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда ошо сүрөттүн турган жолун көрсөтүшүбүз керек. Source деген параметрге. Андан кийин атрибуттар align, top, right, left, border. Башкача айтканда top деген ортосу боюнча, right оң жагына, left сол жагына. Border деген ошо сүрөттүгө биз рамка кылып турган болсок, анда ушуну коебуз. Кана эмесе анда баштайлы. Демек, аны үчүн биз сүрөт коюш үчүн биздин сүрөтүбүз дагы ошол сайтыбыз турган папкага жайгашыш керек. Башкача айтканда, мына менин биринчи сайтым деген папкада биздин сайтыбыздын эң биринчи негизги баракчабыз. Ошол баракча турган жерде же болбосо ошол папкада биздин сүрөт койгон папкабыз дагы жайгашыш керек. Мисалы, мынакей мен бул жакта сүрөт деген папкам бар. Ушул сүрөт деген папканы эле Ctrl+C деп туруп да бул жака көчүрүп келели. Ctrl+V. Мына сүрөт деген папкабыз дагы ушул жалпы биздин сайт түзүп аткан папкабызга түштү. Эми мунун ичинен карап көрсөңүздөр, 4 сүрөт бар. Ушул сүрөттү биз каалаганын азыр HTML документибизге жайгаштырып көрөлү. Анда эмесе биз бул документибизди edit with notepad деп баягы notepad программасы аркылуу ачабыз. Мынакей мурунку иштеген иштерибиз биздин. Эми ушунун астына эле биз ушу сүрөттү жайгаштыруучу тегти жазышыбыз керек экен. Ал үчүн мынакей бунун эң аягынан баштайлы. Image, мынакей азыр көрөлү. Image source URL. Image деген бул түгөйлүү тег эмес, түгөйү жок. Башкача айтканда бул тегти жабуунун кереги жок. Демек, image тегти ачабыз дагы. Image source барабар. Мынакей дагы бир карап көрөлү. Source URL. Башкача айтканда биздин сүрөттүн жайгашкан орду. Биздин сүрөтүбүз кайсы жерде жайгашкан? Ал үчүн мынакей папкабызды ачып көрсөк, ошол эле папканын ичинде, сүрөт деген папканын ичинде, мисалы клавиатура деген сүрөттү чыгарып көрөлү. Эми бул жерден клавиатура дегенде карап көрсөңүздөр JPEG деген форматта болуп турат. Ушул форматын дагы биз жакшылап билишибиз керек. Анткени форматындагы сөз түрдө коюшубуз керек. Мына могу жерде рисунок дегенди карап көрсөңүздөр, JPEG. Же болбосо оң жагын басып, свойства дегенди карай турган болсоңуз, JPG мынакей мына формат бизге керек азыр. Анткени биз сүрөттү атын жазганда сөз түрдө бул форматында коюшубуз керек. Антпесе биздин сүрөтүбүз чыкпайт. Демек, source деген жерге биз ушул папканын аты жана папканын ичиндеги сүрөттү көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Демек, папкабыз биздики сүрөт деген папка. Сүрөт. Анан ошол папканын ичинде клавиатура деген сүрөтүбүз. Тура. Анан чекит, сөз түрдө чекит коюшубуз керек жана JPG формат, сүрөттүн форматы. Булардын баарын биз тырмакчага алабыз. Мынакей. Жана мынакей бул жерден карап көрсөңөр, кайра жабылыш керек. Жаптык, мынакей. Демек, сүрөт клавиатура.jpg. Эгерде бул жерде PNG форматта болсо, анда биз PNG деп жазабыз. GIF форматта болсо GIF деп жазабыз. Башкача айтканда, ошо сүрөттү коюп атканда, ошол сүрөттүн форматын сөз түрдө карашыбыз керек экен. Жана ошол кайсы форматта болсо, ошол форматта сөз түрдө бул жака киргизип жазышыбыз керек. Кана эми сактайбыз дагы, сохранить, текшерип көрөбүз. Ал үчүн муну свернуть этебиз дагы, индекс деген файлыбызды ачабыз.
Алдына карап көрөлү. Мына биздин сүрөтүбүз чыкты. Демек биздин тегибиз иштеп атат. Сүрөтүбүз так биз көрсөткөн жерге чыкты. Эми ушул сүрөттүн рамкасын коюп көрөлү, жанагы биз айткан атрибуттарын. Мынакей align, top right, анан border sun. Атрибуттарын кайсы жерге жазабыз? Демек атрибуттарын биз мынакей ушул жерге эле image деп бул жактан кийин эле source'тан кийин койгондон кийин эле align алегин барабар мисалы left деп көрөлү, сол жака. Left кайра тырмакчаны жабабыз. Ошондой эле border, башкача айтканда ошол сүрөткө биз рамка коюп көрөлү. Border барабар sun. Саныбыздын ордуна биз каалагандай санды койсок, 1-ди койсок болот, 2-ни койсоңор болот, 3-тү койсоңор болот. Ал санды койгонго жараша биздин рамкабыздын жоондугу берилет. Мисалы 3-тү коюп көрөлү. Муну сактайбыз. Сохранить жана текшерип көрөбүз. Мына бул жерден эле жанагы ачылып турган файлыбыздан эле биз обновить же болбосо F5 клавишасын бассаңар, мынакей биздин эмнебиз чыкты. Башкача айтканда биз жанагы көрсөткөн рамкабыз бул жака чыкты. Мына демек ушундай жол менен биз каалагандай сүрөттү ушул документке, HTML документке жайгаштырып алсак болот экен. Демек, дагы бир жолу кайталайм. Мунун негизги теги img деп аталат, image же болбосо image деген сөздөрдөн алынган. Image, source, булак, srs, барабар. Демек, тырмакчанын ичине ошол сүрөт турган жолду көрсөтүшүбүз керек. Демек, сүрөт деген папканын ичинде клавиатура, JPEG деген биздин сүрөтүбүз. Мына кыскасы бул сабакта сүрөт койгонду үйрөндүк. Ал эми кийинки сабакта ушул сүрөттөн башка документке же башка бир сүрөткө болобу, башка жерге шилтеме жасаганды үйрөнөбүз. Ушуну менен бул сабак аякталды. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.